Мектептерде 12 жылдык билим берүү моделине өтүүгө кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Бул коомчулукта ар кандай суроолор, терс пикирлер, кооптонууларды жаратып, аны менен бирге аны колдогондор да бар. Биздин билим берүү деңгээлибиз дүйнөлүк рейтингде деле, өзүбүздүн изилдөөлөрдө деле төмөн экени ачык айтылууда. Ошондон улам жаңы реформа балдарга татыктуу билим берүүнү көздөдө. А бирок бул демилгени ишке ашырууда мугалимдердин өздөрүнүн даярдыктары кандай? Бишкекте жалпы билим берүү системасында жана 12 жылдык билим берүүгө өтүүнү ишке ашыруудагы тобокелдиктер менен тоскоолдуктары талкууга алынды. Бул багытта билим берүү жана элим министри Догдуркүл Кендирбаева айрым мугалимдердин билим деңгээли чабал экендигин айтып, түзүк кызмат болсо анын жоопкерчилигин сезбестен ага жетүү үчүн тааныш билиш салып жан талашкан учурлар болуп жатканын өкүнүү менен белгиледи. Бүгүнкү күндө параллелдүү мына мугалимдер корпусу менен телеграм каналда турам. Директорлар корпусу менен телеграм канал, ректорлар бары. Эми жазган сабаттуулукту айтпай эле коелу. Эми ыйлагың келет. Жергиликтүү деңгээлдеги мамлекеттик билим берүү саясатын жеткирүүдө сиздердин абалыңыздарды көрүп, силердин мындай чабалдыгыңыздарды көрүп дагы ыйлагым келет. Кайсы бош орун болсо көрүнгөндү гана салып суранасыңар. Путин менен Байден же аркы дүйнөдөн Ленин гана суранбайт. Кимди гана таппай суранасыңар. Ушунчалык таттуу кызмат. Бирок келгенде ар бириңер жоопкерчилигин ойлонушуңар керек. Эмне жасай алам деп, эмне кыла алам деген сөздү. Отчасти билим берүү системасынын төмөндөп кеткендигине түздөн түз силердин мындай күнөөлөрүбүз бар. Билим берүү системасындагы реформаларды ишке ашырууда жигердүү команда керек экендигин белгилеген министр айым директорлордун өз кызматтарынан пайдаланып, акча алып кадр маселесине кедергисин тийгизип жаткан учурларга да токтолду. Бүтүндөй системанын төмөндөп кетишине дагы биздин күнөөбүз бар. Анткени мугалимдерди ким алат? Миң арыз түшөт. Мен 5 жылдан бери ошол жерде очередте турам. Бирок ошого карабайт дагы коңшу айылдан же таанышынын же бирөөнүн кызын же чай берген же бирдеңке алгандарды алып коет деп. Эң кичи районолордон келип атат, акча алып атат деп. Уялгылачы, не унижайтесь, жыйнабагылачы акчаны. Качан барсам эле кабинетиңерде отурасың. Силердин ишиңер ошо да сапатка таасир этүү. Ошол кадрлардын резерви барбы райондук деңгээлде? Саны эле бар. Кайсы мектепке эмне жетпейт? Мугалим болом деп келгендер райондун деңгээлинде топтоп туруп, мына моуну алсаң болот деп ошол база данныхты берсең болот да төмөндөгү директорлорго. Биздин министрлик дагы мындай катып калган да, эртелеп тест мындай конкурс жарыялап, 1 жыл, 2 жыл мурун база данных түзүп коелу десе, жок, юридикалык жактан туура келбейт дейт. Юридикалык жактан биз акча которгон жокпуз, контракт алган жокпуз. Бизде тандоо мүмкүнчүлүгү болсун деп атабыз. Мындан тышкары 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн өзөктүү маселелерин элге жеткирүүдө мугалимдер өздөрү билбей турганын кошумчалап, мектептик билим берүүнү трансформациялоонун заманбап стратегияларына бардык мугалимдердин даяр болуусун эскертти. 12 жылдыкка өтүүнүн өзөктүү маселесин элге өзүңөр жеткирип айта албасаңар, мына силердин мугалимдер менен биз ачык түздөн түз байланышып атабыз. Билбейт эмнекени. Билбейт. Google'da ачып эле мындай саштырып анализ кылып койгулачы, силерге бир жардамчынын кереги жок, бүт бара айтып берет. Дүйнөгө чыгууга жеке гана тандалма балдардын дүйнөдөн билим алуусуна жол бербестен, эң биринчиден ар бир баланын жеке менчик мектептеги шартта эмес, кадимки шартта окуусуна биз мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Айта кетсек, Кыргызстанда 2350дөй мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Соңку кезде 9-класстан кийин мектепте окуусун улантууну каалабаган окуучулар көбөйгөн. 12 жылдык билим берүү системасында балдар 11 жылдык окуудагыдай эле куракта мектепти аякташат. Болгону 0-класс деген жоюлуп 1-класс деп аталат. Ал эми 10, 11, 12 класстарда кесипке багыт берүү иштери башталат. Жогорку класстарга 10, 11, 12 класс келгенде тилдик багыт болот. Илимдик багыт, андан ары жогорку окуучуга кесиптик багыт болот. Бул жерде балдардын өзүнүн билимин, кесибин тандоого чоң мүмкүнчүлүк берилет. Учурда дүйнөнүн 140 өлкөсү АКШ, Сингапур, Финляндия, Грузия, Казакстан жана башкалары 12 жылдык билим берүү ыкмасын колдонуп келет.
Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.